развитие бизде жаңы министр эле, ал келген жок окшойт, орун басары бияктабы? Ооба, Элбек Жыргалбек, Муктарбек Баймырзаев, саламатсызбы? Да, саламатсыздарбы. Мага Баткен облусунун, Баткен районунун Аксай, Капчыгай, Бакай айылдарынын тургундары кайрылып атат, айымдар. Мен суббота күнү ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары, активист айымдар менен региондордон келген жолугушуу болуп, ал жерден мага эми они вот в руки эмес через WhatsApp отправили письмо, кийин кол топтоп. Анан мынтип атышат дейт да, бизде деген ушул жанакы эле жөлөкпүл дейт да. Иштебеген машинелерди санайт дейт. Анан мындай ситуация, Элбек Жалалбектин аял катары эми ойлосоңуз, бир үйдө, акта эми элдин жышы, плотность населения высокая же. Бир үйдө дейт 3 келин жашайт дейт. Анан биринчи келин, экинчи келин доходтору санап туруп, совокупный доход одного дома деп санап коет экен дейт да. И все, и мы не получаем. Мен эми бул аялдарды жакшы жаман деген эмес, эми ар бир үй бүлө өзүнчө каражат, финансы маселеси бар да. Анан алардын каражаты менен ошол аялдын каражаты кандайча тиги жеңе мынча тапса, бул аял мынча тапса, алардын үй бүлөсүнөн бир үйдө тургандыктан совокупный семейный доход деп туруп, жөлөкпүлгө биз илинбей калдык дейт. Ошо бизди именно Баткенде оор шартта жашагандарды эске алып, же жерибиз жок, суунун мотору менен ичебиз деп мына 80% миграцияда жүрөт деп. Эми ал ситуацияны сиз менден да жакшы билесиздер. Ушул жөлөкпүл боюнча именно совокупный доходту жанакы бир үйдө, если несколько семей, братьев живут с женами, анан 3-төн 10-го чейин балдарыбыз бар дейт, эми бизге бир келип кетсеңиз, ошо министрди кучак колуна жетирип алып келиңиз дейт. Сизге ушу көргөзөлү дейт шарттарды деп. Эми мен Баткенге барайын десем, жалгыз барып алсам толук жок болот да. Ушуну именно ушул айыл өкмөткө өзүңүз бир барып келбейсиздерби? Рашан мырза, ал экөөбүз коллега болчубуз мурда, мен алага кайрылайын деген, бирок мен ойлойм, сиз деле ушуну көзөмөлгө алып, министрге жеткирип коет болуш керексиздер. Макулбу? Жарайт, Элбек Жыргалбек, сизден алайын ошо кайрылуу каттарды. Жок, мен сизге жөнөтөм, WhatsAppка мага жазып койсоңуз, сизге ошону жөнөтүп коем да. А так бюджетти колдойм. Жанакы маселелерди, финансы каржысын санап берсе, урматтуу министр, возьмите на контроль, может быть, какие-то средства, часть какую-то можем выделить, Рахмат. Рахмат.